азыр Американын элчиси жанагынтип айтканы, жанагынтип Матраимовдун фамилиясын атагандын өзү туура эмес. Значит, бул эмне үчүн атап атат? Мен ишенем бул. У ушул Матраимовго кызыгы деле жок. Америкага кызыгы деле жок. Аларга подачканы ушул жактан биздики берип атат. Ушинтип койгула, ушундай кылгыла, ошондо гана беребиз деп айткыла деп. Сталин элди кырды, анан Сталин репрессия кылганда, а Сталинге бияктан эл душманы деп ким берген? Өзүбүздүкүлөр берген да Москвага. Ошон үчүн Американын элчиси айтып аткан нерсени биздин өзүбүздүкүлөр айтып атат. Якобы ушул Матраев менен күрөшкөндөр. А эмне үчүн ошол Матраевди жоопко тарт дегендер, Матраев менен 7 жыл иштеген ошол мамлекеттер аралык коррупцияны гүлдөткөн Атамбаевди кошо тарт деп айтпайт. Биляминовду кошо тарт деп айтпайт. Россиянын мурдагы эки тамашачы. Кулматовду ошолор алып келген, Россиянын жаранын алып келген Кулматовду тарт деп эмне үчүн айтпайт? Матраев алардын солдаты да. Эмне айтпайт? Айтсын кош айтсын ада. Организаторларын, атамандарын кош айтсын, солдатты айтпай. Мен ошондо сәл ишенет элем да, калыс болуп атат деп. Калыстык болбой жатпайбы? Бул жерде опять трайбализм болуп атпайбы? Себеби Матраевди Жээнбекке жабыштырыш керек. Атамбаевге жабыштырбайсың, Кулматовго жабыштырбайсың. Кулматов да башынын төрагасы. Матраев анын 4 орун басардын бири да. Кулматов с Матраевым эч нерсе кыла албайт да. А Кулматов Атамбаев эч нерсе кыла албайт да. Атамбаев 5 жыл керек болсо минтип кармаган да. Керек болсо экс-президент Отунбаев да самазалка деп элдин көзүнчө айтканда. Атамбаевдин заманында бир эле Атамбаев сүйлөчү. Тарыхтын баарын Атамбаев жасачу. Анан бир эле ушул Матраев 7 жыл уурдай берсе Атамбаев көрбөй калыптырбы? Билсе айтсын анда, эгер коррупцияга каршы Американын посолдору чын эле Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүп атса, анда бәрін айтсын. Кытайдан келген контрабанда негизинен Россияда сатылат, Казакстанда сатылат, Өзбекстанда сатылат. А ошолордун башында ким турат экен? Кыргызстандан ири экспорт катары эле өтөт деп. Эмне айтпайт аны? Аны билбейби ушулар? Абдан жакшы билет. Кыргызстандан дажы Афганистандан келген наркотиктер өтөрүн да билет. Кытайдын контрабанда товарларын өтөрүн билет. Айтсын, ушул коррупциялык мамлекеттер аралык коррупцияны сындыргыла деп айтса, мен колдойм Американын элчисин. Ой, азамат деп туруп, рахмат айтам. Анан конкреттүү түрдө паланчаны, түкүнчөнү минткиле деген ал биздин тергөө ишине, сот ишине кийлигишүү. Андай элчини биздин тышкы иштер министри реакция кылыш керек. Мен дошак иштейм дечи элчи катары. Мисалы мен элчи катары Малайзияга барып ойлонаны паланчаңарды деп мен түшүмө да кирбейт да аны. Мен деле жакында аякта жүрүп бир нота жибердим. Мен өзүбүздүн гражданын жөнүндө жөнөттүм алардын бийлигине. Кыргыз Республикасынын экс премьер-министри Данияр Үчөнов 2013 жылы Малайзияда өлгөн экен. Силер да мусулман мамлекети, мен да Кыргызстанда мусулман мамлекети. Мага мүрзөсүн көрсөткүлө, мыногунда жанагы мусулманчылык курбан айт күндөрү мен барып Куран окутай, мага көрсөткүлө деп жаздымы, жок эле ал. Башка айта албайм, мен сурай албайм. Азыркы жаштар айтып атканда эски саясатчылардын бири катары, эскилердин бири катары жок. Обязательно реакция бериш керек. Обязательно. Кыргызстандагы элчилер минтип паланчага минткиле, түкүнчөгө минткиле деп айткан укугу жок. Эгерде Американын бир жаранына Матраев же болбосо кимдир бирөө кол салса, ошол иш болбой атса, ошентип айтса болот. Мына биздин жарандын укугу бузулуп атат, иш жүрбөй атат, тиңдей болбой атат деп. Эми Матраевдин кандайдыр бир кылмышы болгон күндө да Американын бир кызыкчылыгы, жарандын кызыкчылыгы, Америка мамлекеттин кызыкчылыгы бузулган жок да. Ошондуктан мен ойлойм, бул биздин сот тергөө иштерине кийлигишүү болуп эсептелинет. Биздин тийиштүү мамлекеттик органдар сөзсүз реакция бериш керек.